Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, сиздер менен Сираж Адилов. Тилекке каршы 22 мартта кечээ күнү Подмосковьеда Крокус Сити залында, торговый центр жана концерттик залда чоң теракттык акт болуп өттү мекендештер. Бул жөнүндө маалыматыңыздар бар. Бардык социалдык тармактарда, маалымат булактарында бул жөнүндө айтып атат мекендештер. 4-5 куралчан кишилер торговый центрге кирип, адамдарды иттей кылып эле атып баштаган. Жардыруучу заттарды жардырып, качканга жетишпей калгандар, ошол чыккан өрттөн каза болгондор өтө саны көп мекендештер. Акылкы маалыматтарга караганда 150-ге жетти дейт. Мындай маалыматтардын баарыны сиздер маалымат булактарынан, социалдык тармактардан көрүп атасыздар. Азыркы учурда Россия мамлекетинде кыргыздардын саны өтө көп, миллиондон ашып кетет. Ошол себептен кыргыздарга эмне тиешеси бар, ошол боюнча бир аз сөз кылып кетели. Тилекке каршы биз кечээ күнү эфир кылганда айтканбыз. Лишь бы ушул Орто Азиянын жарандарынан болбосун, азиаттардан болбосун деп. Тилекке каршы кармалган террористтердин баары Россиянын жарандары эмес экен, чет элдик жарандар экен. Тактап айтканда Тажикстандын жарандары экен. Бул жөнүндө Россия мамлекетинин МВД өкүлчүлүктөрү официалдуу маалыматын берди мекендештер. Маалымат такталды. Теракттан кийин эми кыргыздарга, мигранттарга кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн? Азыркы учурда бардык укук коргоо органдарынын кызматкерлери көчөдө жана проверкалар өтө катуу болуп атат. Алардын ою боюнча бир жолу болгон теракт кайрадан болот. Же болбосо ушул теракт кылгандардын уюштуруучуларын табуу. Ошол себептен бардык правоохранительный органдар көчөдө проверкалар өтө катуу болуп атат. Бул проверка мекендештер, айтып кетейин, жөн эле проверка эмес. Мурда документтериңиздерди текшерсе, азыр телефондоруңуздарды алып телефондоруңуздарга чейин текшерип баштайт. Сумка же болбосо машинени дагы шмон кылып текшергенге укуктуу мекендештер бул проверкаларда. Ошол себептен эгерде особый необходимость жок болсо, көчөгө чыкпооңуздарды сунуштайбыз жана суранабыз. Машинеде жүргөндө же бир такси кызматында жүрүп эмгектене турган болсоңуздар, эгерде муктаждык бар болсо, видео регистраторлорду сөзсүз түрдө күйгүзүп коюңуздар. Андан сырткары телефонуңуздарда жанагындай эгерде диний уюмдар бар боло турган болсо, группалары, каналдары же болбосо кечеги теракттын видеолору телефондо сакталган болсо, ошонун баарын өчүрүп салыңыздар. Анткени телефонуңуздарды текшергенде булар күмөн жаратышы мүмкүн мекендештер. Албетте, террористтердин мусулман элинен болуп калганы өтө өкүнүчтүү. Бирок бул дегени ислам диниге эч кандай тиешеси жок. Террористтерге ислам дини эч качан үгүттөгөн эмес мекендештер. Ошол себептен паникага алдырбаңыздар. Бирок азыркы ыйык орозо айында озачарлар, анан диний атайын иш-чаралар көп пландалып жаткан. Мүмкүн болсо ошондой иш-чараларды уюштурбай, ошол жака барбай коюшуңуздарды сунуштайбыз. Биз Крокус Ситиде болгон окуяларды жана террористтердин кармалуусуну, анан Москванын мэриясы, Россиянын мамлекеттик кызматкерлеринин официалдуу маалыматтарыны минута кылып телеграмга жүктөп турабыз. Азыр жүктөп атабыз. Ошол себептен Сираж Адилов мигрант ссылкасындагы комментарийга жазып коебуз. Каналына катталыңыздар. Ошол жактан негизги маалыматтарды моментально алып турсаңыздар болот. Анан биздин мекендештерге тиешелүү маалыматтарды убактысы менен, секундасы менен биз ошол жака чыгарып турабыз. Анткени YouTube'га кайра чыгып түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө туура келбейт экен мекендештер. Акыркы маалыматтарга караганда, кыргыздардан 2 кыргыз кызы, кафеде ошол жерде иштеген кыргыз кыздар дайынсыз болуп атат. Бул боюнча да консулство өздөрүнүн издөө иш-чараларын жүргүзүп атат. Буйруса табылып калса экен мекендештер.